Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүн кыргыз тили сабагынан жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу сабагы болмокчу. Сабагыбыздын темасы аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоо. Балдар, бүгүн сабагыбызды "Апа, мен сизди жакшы көрөм" деген сөз менен баштап, апаларыбызга жагымдуу сөздөрдү тартуулайбыз. Ар бир жандын аман болсун апасы. Чексиз бакыт апалардын батасы. Ойлой берем ишимде да үйдө да. Апа кимдин болбосо деп капасы. Ойлой берем ишимде да үйдө да. Балдар, бул сабактан силер аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоону үйрөнөсүңөр, сөздөрдүн ортосундагы байланыштарды табасыңар, логикалык ой жүгүртөсүңөр. Аналогия грек тилиндеги аналогос сөзүнөн алынган. Бул окшоштук, ылайык келүүчү, туура келүүчү дегенди билдирет. Аналогия эмнени баалайт? Сөздүк логикалык байланыштарды анализдеп, жуп сөздөрдүн жалпы жагын табуу билгичтиктерди баалайт. Аналогия тестин чыгаруудагы кадамдар. Берилген белги боюнча түшүнүктөрдү салыштыруу, бүтүн менен бөлүктүн катышы, белгинин нерсеге, түшүнүккө таандык экендиги, түшүнүктөрдүн бирдейлиги же карама каршы экендиги, түшүнүктөр ортосундагы себеп-натыйжа байланышы, кыймыл-аракеттердин, көрүнүштөрдүн же окуялардын ирети жана ушул сыяктуулар. Балдар, аналогиянын схемасын карагыла. Аналогия 7 бөлүмдөн турат. Адам, зат, кыймыл, жер, сыпат, жаныбар, абстрактуу түшүнүк. Аналогияда 19 байланыш бар. Адам менен адам, зат менен зат, кыймыл менен кыймыл, жер менен жер, сыпат менен сыпат, жаныбар менен жаныбар, абстрактуу түшүнүк менен абстрактуу түшүнүк. Андан кийин адам менен зат, зат менен кыймыл, кыймыл менен жер, жер менен сыпат, сыпат менен жаныбар, жаныбар менен абстрактуу түшүнүк. Андан сырткары адам менен жер, адам менен кыймыл, адам менен сыпат, адам менен жаныбар, абстрактуу түшүнүк менен адам. Балдар, аналогиянын 7 бөлүмүн силер билесиңер. Адам, зат, кыймыл, жер, сыпат, жаныбар, ушуларга эмнелер кирет экен буга чейин айтылган. Эми мен силерге абстрактуу түшүнүк жөнүндө маалымат берейин. Абстрактуу түшүнүк абстрактуу, конкреттүү эмес, чындыкка коошпогон түшүнүк. Анда предметтин өзү эмес, анын сапаты жөнүндөгү ой элестетилет. Мисалы, аппак, оор, баатырдык. Бардык эле нерсени, көрүнүштөрдү көз менен көрүп, кулак менен угуп, тил менен даамдап,
мурун менен жыттап туюуга мүмкүн эмес. Адамдардын акылында жалпы түшүнүктөрдү туюнткан сөздөр абстрактуу, маанилүү сөздөр деп аталат. Балдар, эми тапшырмалар менен иштей баштайлык. Биринчи тапшырма. Схемадагы сөздөр аркылуу эмнелерди түшүнсөк болот? Аналогиянын 7 бөлүмүн тиешелүү сөздөргө койгула. Тоо, ойдуң, дөбө, дүкөн, токой, үй, үңкүр. Булар эмнелер? Кой, уй, жылкы, тоок, пингвин, төө куш, жылан, аюу. Андан кийинкиси иштөө, чуркоо, уктоо, ойлонуу, жыгылуу, качуу, чуркоо. Кийинки мугалим, окуучу, инженер, мейман, дос, бала, президент. Кийинкиси кызыл, көк, жакшы, жаман, таза, ачуу, таттуу, элпек. Кийинкиси мезгил, сүйүү, сезим, мамиле, достук, биримдик. Кийинкиси бор, таш, кийим, тумак, тамак, телефон, китеп, терезе жана башкалар. Ооба балдар. Тоо, ойдуң, дөбө, дүкөн, мектеп булар жерлер. Ал эми кой, уй, жылкы, тоок, пингвин булар жаныбарлар. Кийинкиси иштөө, чуркоо, уктоо, ойгонуу булардын баары кыймыл. Андан кийин адамга кирүүчүлөр мугалим, окуучу, инженер, мейман, дос, бала. Кийинкиси кызыл, көк, жакшы, жаман, таза булардын баары сыпаттар. Кийинкиси абстрактуу түшүнүк. Мезгил, сүйүү, сезим, мамиле. Биз буларды мезгил, сүйүү, сезим, мамилени көрөбүз, угабыз, бирок колубуз менен кармап албайбыз. Кийинки затка кирүүчүлөр бор, таш, кийим, тумак, тамак, телефон жана башкалар. Экинчи тапшырма. Аналогиялар схемасынан алынган байланыш түрлөрүнө мисалдарды түзгүлө. Адам, адам, зат, зат, кыймыл, кыймыл. Туура балдар. Адам, адам, мугалим, окуучу. Зат, зат, кийим, тумак. Кыймыл, кыймыл, иштөө, уктоо. Андан ары балдар өз алдыбызча иштейбиз. Сыпат, сыпат, жаныбар, жаныбар, адам, жер, адам, сапат. Адам кыймыл, адам түшүнүк, зат кыймыл, зат жер. Ушуларды табабыз. Зат сыпат, зат жаныбар, зат түшүнүк, кыймыл жер. Ооба балдар, зат сыпат. Китеп кызыктуу. Зат жаныбар. Чөп, кой. Зат абстрактуу түшүнүк. Телефон, сүйүү. Кыймыл жер, уктоо, үй. Үчүнчү тапшырма. Үлгү жуптагы байланышты таап, ошондой байланыш менен толуктана тургандай кылып, экинчи жуп сөздүн жуп санын тапкыла. Бөлмө, дубал, автоунаа, туура, дөңгөлөк. Ширеңке, от, ачкыч, туура, кулпу. Андан ары өз алдыбызча иштейбиз. Компьютер, мышка, китеп. Алыс, жакын, сулуу, учак, учуу, муздаткыч, кыргыз, улут, кара жорго, мугалим, бор, окуучу.
Андан ары иштейбиз балдар. Ширеңке от, ачкыч, туура кулпу. Куурдак куурулган, айран уютулган. Кажыбас талыкпас, сараң ач көз. 4-чү тапшырма. Берилген жуп сөздөрдүн ортосундагы байланышты тапкыла. Мисалы, кызыл кырмызы синонимдик байланышы. Орой сылык. Жыл ай. Казан бышыруу. Улак эчки. Адам акыл. Ойлонобуз балдар. Орой сылык. Антонимдик байланыш. Жыл ай абстрактуу түшүнүк. Казан бышыруу. Казан зат болот, бышыруу кыймыл. Улак эчки, жаныбар. Адам акыл. Адам болот, акыл абстрактуу түшүнүк болот балдар. Балдарымда сабагыбыздын аягына чыктык. Балдар, бул сабакта силерге эмне маанилүү болду? Балдар, силерге сабак жактыбы? Жакшы, эң жакшы. Анда лайк коюуну унутпагыла, үйгө тапшырма. Play Market'тен сынак тиркемесин көчүрүп алып, жалпы республикалык тестирлөөгө өз алдынча даярданабыз. Саламатта калгыла, көрүшкөнчө.